Bir ötkөн zamanda kaçandır bir кезде баардуу жезген bir балдарды токойго азгырып келип, айбандарга айландырып турчу экен. Анын сыркырынан сабыр менен сезим гана качып кутулуптур. Эми жандыктарга айланган балдарга жардам бергидей адам табылабы? Айыл четинде балдар бейкапар ойноп жатышкан. Bir маалда күтүү сүзгөн куюндаган шамал аларды белгисиз токойго учуруп кетет. Бул эмне деген токой? Айлада тып-тынч. Туу жер ыңгырып, Багдар, тең үйгө барып, бизден адамдардан жардам сурап көрөлү. Үйдүн терезесинен үлкөн даамдуу тамак ашка толгон столду көрүштү. Балдар ачка болушканын эми даана сезишти. Келген тамакка карабы? Деп үнсүз үн аларды чакырды. Кичине күтүп туралычы. Сен жебесең жебе, мындай сонун тамакты кантип жебей коебуз? Мусамыз ачка болсо. Балдар тамакты жеп киришти. Сабыр карындашын токтотуп калды. Мен ачканмын, тамак жейири келип турат. Осуну айтпадыңбы? Ашказандын капчыгын ар бир ден бош тамак жеш керек. Күтүп туралычы. Бул жер сырдуу болуп жатат. Баягы тамакты жеп жаткан балдар четинен коркунучтуу жандыктарга айлана башташты. Экөө алардын түрүн көргөндө үйүн көздөй качып, үйгө качып чыгышты. Аңгыча каардуу жезген бир пайда болуп, жаныбарга айланган балдарды санай баштады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дагы экөө жетишпей жатат. Чаңырган боюнча жезгендер аларды издегени кетти. Балдар жашын сууга жай таппай качып баратышты. Эй, балдар! Алдынан ак келемиш жолукту. Эй, балдар! Мен нейниме келгиле? Силерди аяктан эч ким издемейт. Бизди жезгенди сабалсачы? Жок, табылбай. Эгер корксаң, бизди табылар. Коркмо. Жезгин бир келип айланып, тегеренип ачуу чаңырыкты салды. Балдарды таппай кайрадан учуп кетти. Силер тамак жебегенге туура кылып турсуңар. Ал менин кожоюнум 100 баланы жанды кайландырса, өзү түпөлүк өлбөс болуп калат. Мен досторумга кантип жардам берем? Эмне кылышым керек? Сен кыргыз сарайга барып, аяктан сен кыргыз көзүмдү алып кел. Ой, ошондо кемпирдин сыйкыры жанат. Сыйкырды жандыруу үчүн эмне кылыш керек? Каяка барыш керек? Кимден айтып сураш керек? Сен сыйкырдуу ак сарайга барып, сыйкырдуу күзгүнү алып келип Жезгендердин сыйкырын жанат. Мен ак сарайга барайын. Сен шаарга барып, баарына кабарла. Макул. Сабыр сыйкырдуу сарайдын кайда экендигин жолдон кезиккен бир аялдан сурап билди. Сонунсузбу? Сыйкырдуу кансарайга жетиш үчүн каяка барышым керек? Тепти жол менен барасың. Анан чоң көлдү көрөсүң. Көлдөн өткөндө кансарайга жетесиң. Рахмат. Кыраган суунун боюндагы бийик жарга жетти. Бүркүттүн балапаны дарыядагы сууга түшүп кетип чыга албай жаткан экен. Сабыр дароо сууга секирди. Барчынды куткарып чыкты. Бүркүт баласы аман калганына сүйүнүп,
уясына жылынып кетүүгө чакырды. Уя салып жатып, таап алган шетекте Сабырга белекке берди. Мени Хансарага жеткизип коесузбу? Кел үстүмө отур, тез эле жеткизип. Сабырды үстүнө отургузуп алып, асманга көтөрүлдү. Мына көлгө келдик. Сага айтарым. Өлөнгө ишенүүчүңө ишен, уктуңбу? Рахмат, жакшы. Микбал. Көл толтура крокодил эле. Дарактын бутагын сууга ыргытып көрдү эле. Крокодил буйдамга кетирбей быт-чытын чыгарды. Муну көргөн Сабыр андан бетер коркту. Көлдүн жээгинде жүзүмдөр өсүп турупту. Жүзүмдүн сабагынан аркан ешип, аркы өйүзгө секирип өтүүнү чечти. Бирок арканы үзүлүп кетип, көлмөгө түшүп калды. Крокодилдер аны курчап калышты. Секирген кезде колундагы шакеги ыргып кетип, көл музга айланды да крокодилдер тоңуп калышты. Сабыр суудан акырын чыгып, сыйкырдуу сарайга жөнөдү. Сыйкырдуу сарайга жетип келди. Assalamu alaikum. Bu jakta kim бар? Жок, болгон жок. Табышмактуу жайдан нур жанып туруптур. Бул сыйкырдуу күзгү экен. Аны алайын десе эле дагы бир жезгемпир пайда болду. Бирок ал боор кереле. Sen күзгү сырайла алайын дедиңби? Мага күзгү өтө керек. Таш боор жезгемпир. Мен досторумду жанында кайландырып калды. Сага кайтып ишенем. Мен алдаган жокмун. Чынайтып жатам. Кайра кайтарып берем. Мейли ишенейин. Күзгүнө ал бирок убадаңа тур. Ооба. Көрсөм эле болду. Күзгүнө ал дубалга чагылдыр. Жарыктаныңдар менен тез жегесиң. Ал бооруп кел жезгемпирдин айтканындай кылды. Айылга тез эле жетип келди. Ташбоор жезгемпир сезимди айылдагыларды кубалап жүргөн экен. Сезимди көрүп ага атырылды. Сезим колундагы таш менен уруп, ак келемиштин ичине кире качты. Жезгемпир сезимди таппай калды. Бирок ал Сабырдын алдынан чыкты. Сабыр ага көзүнө чагылдыра калганда үлгүрдү. Ташбоор жезгемпир күлгө айланып, күлүнүп түштү. Жаныбарга айланган балдар күзгүнүн жарыгы менен кайра өздөрүнүн кейпине келе башташты. Кубанышып, кучакташып көрүшүштү. Эми Сабыр кайтышы керек. Ал убадасына турат. Ушул учурда боорукер жезгемпир пайда болду. Sen Ташбоор алай келсин. Ежүрүм алай келсин. Мени жезгемпир күзгүн алып, сыйкырлап кайтартып койгон. Sen күзгүнү белекке ал. Бардык адамдарга жардам бер. Боорукер жезгемпир ошентип көздөм кайын болду. Айылдагы балдар жашоо тургундары менен мындан кийин бактылуу жашап өмүр сүрүп калышкан экен. Бүгүнкү жолугубуздун каармандары 4-Г класстын окуучулары